Ассаламу алейкум достор. Мына биз ар дайым бийликти сындап келебиз. Бирок ошо сындасак көпчүлүгү бизди жаман көрүп, силер бузук кыланып атасыңар, убакыт бериш керек деп. Достор, өлкөдө беспредел болуп атса кантип сындабай коебуз. Мына 10 июнда Жалал Абадта Сузак районунда Ташбулак айыл өкмөтү шайлоо болуп, Самудинов Нурбек жеңүүчү болуп табылат. Анын жеңгенин Борбордук шайлоо комиссиясы дагы, аймактык шайлоо комиссиясы дагы, соттун биринчи инстанциясы дагы тааныйт. Жана аны менен ошо айыл өкмөт болом деп талашып аткан Гиязов Тайкожо деген сепаратист 2010 жылы ошо Кадыржан Батыровдун көздөй жакын адамы катары таанылган, сепаратист адам катары таанылган, анын каршылашы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай кайра санатканда дагы, ошо сейфти ачып кайра санаганда дагы, жана ошол кайра экинчи санакка ошол жеңип чыккан Самудинов Нурбекти катыштырбай, жана анын өкүлдөрүн катыштырбай туруп санаганда дагы ошол туура чыккан. Мындайча айтканда, ал аякта дагы ошол дагы бир жолу Самудинов Нурбек утуп чыккандыгынын далили болгон да. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө жогорку сот бардык чечимдерди жокко чыгарып салды. Эч кандай негизи жок эле, эч кандай мыйзамдын бардыгын бузуп. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, азыр Жалал Абадта ушундай сөз болуп атат да. Баягы Бакиевдин убагындагы Ахмат Бакиев чаңына калды да, сиздин бир туугандарыңыздынчы. Башына кийди Жалал Абадта толугу мененчи. Макул, кутурса өздөрү кутурсун, өздөрү көпсүн, байбачы болуп кетти балаңыз, ошо бир туугандарыңыздын бардыгы. Бирок ошол сепаратистти көптүрбөй эле койбойсуңарбы? Ошол сепаратистке эмне анча боор тартып атасыңар? Мыйзам чегинде болсо го мейли, мыйзамдын баарын бузуп барып, кайра улуттар аралык жаңжал чыгып кетиши мүмкүн го дейм. Аны эч ким иштетпейт да. Сепаратистти ким алып келип иштетет? Достор, ошон үчүн бизди да туура түшүнгүлө. Ушул жакта азыр беспредел болуп атат. Эң биринчи революциянын учкундары Аксы районунан чыкканын билесиңер. Андан кийин Таластан, Нарындан революциялар чыккан. Бул кийинки революция ушул Жалал Абад Сузактан чыгып кетиши мүмкүн да. Сепаратист анчалык башынан сылап, анчалык эркелетпегиле. Кыдыршаевич, туугандарыңызга айтып коюңуз, сиздин иниңиздин алдынан өтүш керек экен. Бул эмне байбача болуп кетти эле сиздин иниңиз. Менден уруксат албай шайлоого катышып жеңип алды деп азыр Самудинов Нурбектин жеңип алганын тааныбай атыптыр. Арыдан берирээк болбосок, мунун арты абдан өкүнүчтүү болуп калат. Достор, келе ушундай нерселерге кайдыгер карабайлы да. Сепаратистпи, сепаратист бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн кылмыш иштери менен сотто сүрөлүп жүрөт. Тайкожо деген сепаратист. Кадыржан Батыровдун көздөй кишиси YouTube'дан карасаңар чыгат. Жаңжалды баштагандардын бири. Келгиле, мыйзам бузуудан жол бербеңиз, өзүңүз баш болуп. Инилериңизди тыйып коюңуз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мунун аягы жаман менен бүтөт. Достор, келе мамлекетте болуп жаткан ушундай мыйзамсыз көрүнүштөрдүн бардыгын бөлүшөлү элдер менен. Элдер билсин, балким чындап эле өйдө жакка жетпей атабы. Бардыгыңарга ден соолук, өзүңөрдү карагыла, ишиңерге ийгилик. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.